Жогорку даражалуу конокторду тосууга бир эле күн калды. Даярдык иштерин Минкап төрагасы, президенттик администрациянын башчысы Акылбек Жапаров өзү текшерүүгө келди. Чет элдик жана жергиликтүү журналисттер үчүн делип мына бул пресс-борбор даярдалган. Бир күн мурда отуруштан тартап бардык жабдыктар орду-ордуна коюлду. Даярдыктардын мыкты болушу өлкөнүн имиджи экени чындык. Ал кого алынаары мындай сапаттуу иштер үчүн каражаттар сарамжалдуу пайдаланылды. Аэропорттон баштап ушул жерге чейин бардык тармактар оңолуп, Ош базар көрүнүнө келип ушундай болот. Даярдык иштерине жалпы канча каражат кетти? Жалпы биз өзүбүздүн бюджетибиздин чегинен чыккан жерибиз жок. Ал эми шаардын территориясында шаар өзүнүн бюджети менен оңдоп атат. Манас аэропорту менен оңдоп атат дегенде. Управ дела менен болсо, жылдын башында эле СНГ мамлекеттердин жетекчилери келет деген өзүнүн бюджети бар. Биз ашыкча эчтеке сарптаган жерибиз жок. Негизинен эле жалпы шаардын ичине баары оңолуп атат. Байкасаңыздар керек. Мына бул Орду калааны аралай келаткан Аурус Аларча мамлекеттик резиденциясына бет алды. Бул учурда Аларча мамлекеттик резиденциясында таңерте атмосфера мына ушундай. Имараттын алды гүлгө оролуп, өзгөчө кооздук менен жасалган. Көк шибер дагы көркүнө чыгып турушу керек. Анын албетте кызыл килемге кыл жатбашы кажет. А бирок табигат өзүнүкүн берген жок. Айва, эжелерибиздин эмгеги бул. Алтын күздүн келип калганынын белгиси. Килемдин үстүн таптаза кылып тазалап аттык эле, бирок жалбырактар болбой эле болуп калды. Жардамга келген бул жигит жалбырактын айласын тапты окшойт. Майда бирок маанилүү жумуш жасаган жигиттин эмгеги орусиялык журналисттердин көңүлүн бурду. Как вы считаете, удалось вам справиться с осенним листопадом? Не знаю даже, как ответить, но если так посмотреть... Ала тоонун таза абасы кандай гана конок келбесин кере-кере дем алууга тартат. Таза абага суусагандар азыр ушул мүнөттөрдө моокумун кандырса, күч-кубат берери бышык. Орусиянын мыкты журналисттери Кыргызстанга эс алып кеттүүгө ашыкканын жашырган жок. Как вам Кыргызстан? Мне Кыргызстан всегда нравится, всегда. Я уже не могу сосчитать, какой я здесь раз. Но здесь хорошо, правда, искренне. Хочется подольше побыть, если честно. Обязательно